Нарын областынын Актала району. Кымбаттуу эже агайлар, ата-энелер, окуучулар, жаңы кирип келген окуу жылынын башталышы менен куттуктаймын. Саламатсыңарбы, кымбаттуу менин окуучуларым. Силер менен быйылкы 1-чи тарбиялык саатыбызды баштайбыз. Темабыз сүйүктүү Кыргызстаным. Бүгүнкү сабакта Кыргызстан менен сыймыктанууга жана Кыргызстандын өнүгүшүнө жакшы окуп, жакшы жүрүү менен салым кошууга багыт аласыңар. Биздин ата-бабалар мекендеген жер ата мекен дегенди билдирет. Андай болсо, Кыргызстан жалпы кыргыздардын жана Кыргызстанда жашаган элдердин мекени болуп саналат. Ар бир өлкөнүн өзүнүн символикалык белгилери бар. Биз ал белгилерди ыйык тутушубуз керек. Алар гимн, герб, туу, чек ара, мамлекеттик тилибиз жана конституция болуп эсептелинет. Борбор шаарыбыз Бишкекте Манас Баатырдын айкели орнотулган. Кыргызстандын аймагы 7 областка бөлүнөт. Баткен областы, Нарын областы, Чүй областы, Талас, Ысык көл жана Жалал Абад Ош областтары. Өлкөбүз сууга бай. Кара чепкен, ак калпак, калкы сулуу кыргыздын. Каз айланып кетпеген, көлү сонун кыргыздын. Түрлүү эгин дан бүткөн, жери сонун кыргыздын. Ала тоону жайгылган, эли сонун кыргыздын. Деп дүйнөгө таанымал Манас эпосунда ушинтип кыргыз жеринин улуулугу, сулуулугу сүрөттөлөт. Анда эмесе, менин балдарым, мекенди сүйүш үчүн жакшы окуп, тартиптүү болуп, көптү билишибиз керек. Кана биздин мекенибиз жөнүндө, Кыргыз Республикасы жөнүндө эмнелерди айта аласыңар? Ар бирибиз айтып көрөлүчү. Кыргыз Республикасы демократиялык жолдогу эгемендүү мамлекет. Кыргыз Республикасынын герби 1994-жылдын 14-январда Чоңорку кеңеште кабыл алынган. Автору Абдраев жана Дубанаев. Кыргызстандын гербинде ак шуңкар марттыкты жана кыраагылыкты, ысык көл жаратылыштын сулуулугун, жашоонун энергиянын булагын, бийик тоолор, кыргызстандыктардын таза бийик ой тилектерин, ниеттери билгизет. 1992-жылы 3-мартта Жогорку кеңештин 8-сессиясында кабыл алынган. Авторлору Айдарбеков, Жайчыбеков, Иптаров, Матаев, Сыдыков. Кызыл түс кайраттуулукту, соола биримдикти, түндүк ынтымакты билдирет. Кыргызстандын борбору Бишкек шаары. Ал өтө кооз шаар. Кыргызстанда 6 миллион адам ынтымактуу биримдикте жашайт. Элибиздин эйлик энен жана меймандос. Гениалдуу, таланттуу адамдар, манасчылар, ырчылар, жазуучулар, баатырлар мекенибиздин атагын чыгарып, бүт дүйнөсүнө таанытышат. Тоолуу кооз өлкө. Мен ары кооз, ары асыл ата мекеним менен сыймыктанам. Азаматтар, абдан жакшы айттыңар. Биз мекенибизди өнүктүрүш үчүн сыймыктанышыбыз керек. Мен сыймыктанам. Атабыз Манас эр менен, ак калпактуу тоо менен, ажайып кооз жер менен, суйкайган сулуу көл менен, баа жеткис каада салт менен, сыймыктанып келебиз көп улуттуу эл менен. Анда эмесе, бабаларыбыздан калган каада салттарыбызды билүү менен чынчыл, адептүү болуп, баардык улуттар менен ынтымакта жашайлы. Үйдөн Кыргызстандан кайсы жеринде болгонсуңар, сыймыктануу менен айтып бересиңер. Саламатта калгыла балдар.